Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? ТВ кайгылуу программасынын Нарын областында алып барган ишмердүүлүгүн көрсөтүүнү улантабыз. Бул ирет Нарын шаарынан спирт ичимдигин ичип колго түшкөндөр жана Кочкор районундагы тартип бузуулар туурасында айтып жана көрсөтүп бермекчибиз. Ат башыдагы жумушту жыйынтыктап түнү менен Нарын шаарына келген тартип сакчылар иштерин кайра улантышты. Бул жактагы алгачкы жол тартибин бузган айдоочу каршы жолго чыгып келип, карама-каршы токтотуп койгон. Не давай дальше. Я. Не давай дальше. Ишки давай там. Документтери толук экен, бирок тартип бузгандыгы үчүн протокол толтурулду. Андан кийинкиси эле шек жаратып, жолдон түз айдай албай, анан тартип сакчылар текшерүүгө тосо, үйлөрдү аралап кирип кеткен айдоочу болду. Инспектор Акимали, вас пакет. Юга салып қойды. Документтери қайда баке? Ішінде. Деп пост документтери. Документтери. Не тоқтау айтасыз спасибо. Мен бияққа бұрылып тоқтайын деп едім. Документтери қайда? Машина ішінде. Документтери бар баке? О, берсеңіз документтери. Жүр. Алып шығайын. Ой, не жібер. Сол айдан олып келесті. Жоқ білем. Сал. Ажан отырасың. Спирт ичимдигин ичип алды деп шектелген айдоочу унаасында тартипке ылайык токтото албай, айдоочусу чыгып баратып унаасы кетип кала жаздады. Жанында жүргүнчүсү дагы бар болгондуктан анысы менен унааны кайтарып бир инспектор калып, калгандары айдоочуну жергиликтүү наркологияга алып кетишти. Бул айдоочунун айтымында унаа анын жанында жүргүнчү болуп келген досуна тиешелүү. Ал эми эмнеге ичип алып айдап жүрөсүң деген инспекторлордун суроосуна досум ичип алыптыр. Ошого мен айдап алдым деп жооп берип жатты. Иши кылып бул айдоочуга спирт ичимдигин ичип алып унааны башкаргандыгы үчүн протокол толтурулуп, унаасы камалып өзү кое берилди. Бул айдоочу туурасында тартип сакчыларга спирт ичимдигин ичип алып унаасын айдап жүрөт деген маалымат менен күбөлөр көрсөтүшкөн. Андыктан шаарда борбордук бир эле көчө болгондуктан аркасынан барып табуу кыйынчылык деле жараткан жок. Үйгө унутуп, телефон салып койсоңуз. Атың ким я? Өзүн Нурсултан деп тааныштырган айдоочунун жанында тиешелүү документтери да жок болуп чыкты. Андыктан унаасын бекитип, өзүн наркологияга текшерүү үчүн алып кетишти. Ичкери кирип, айдоочу бардык буйруктарга баш ийип, түтүкчөнү үйлөп берди. Албетте текшерүүнүн жыйынтыгы менен айдоочунун организминде алкоголь бар деп аныкталып, протокол толтурулуп, айдоочунун унаасын кошо алып, айып унаа токтотуучу жайына барып камашты. Ал эми тартип сакчылар муну менен бул түндү жыйынтыктап, эртеси иштерин улантышты. Нарын шаарында номуру жок, унаа жүрөт деген маалыматты алышкан соң инспекторлор аркасынан түшүп, бул унааны алыс кетирбей токтотушту.
Айдоочунун артында мамлекеттик номуру жок болуп, бирок анысын жанына эле салып жүрүптүр. Айтымында кассетасы сынып калып, аны алмаштырайын деп бараткан. Машинасы түшүптү да? Иә. Машинасы түшүптү да? Ооба, азыр ошо кассета алайын да. Сиз ошого келип атат. Таза косаса келет. Номер бар болду? Кандай тапканыңыз? Кассета алайын деп атат. Айдоочуга мынтип жүргөн болбойт экени түшүндүрүлдү. Андыктан номурун алып чыгып, ордунан тагып, маселени жок кылганына байланыштуу тартип сакчылар протокол толтуруп, убактылуу айдоочулук күбөлүгүн тапшырып гана тим болушту. Светофордун кызыл белгисине машина өтүп кетет, сонда айдоочу. Жок, негизинде токтоп. неге айтып аткан деп кет? 223 стадион. Неге айтып беле кызыл үйгөн? Кийинки тартип бузган айдоочу светофордун кызыл түсүнө өткөн болду. Айдоочунун документтери колунда толук болгондуктан ордунан протокол толтурулуп, анан кое беришти. Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу унаасынын алдыңкы капталкы терезелерине парда тагып алгандыгы үчүн текшерүүгө алынды. Инспекторлор аны өтүп кеткенден кийин байкагандыктан аркасынан барып токтотууга мажбур болушкан. Койсо деле турат жанында. Машина штора болбойт да эмеспи? Штора жөнүндө байке. Ашасы жөнүндө такан болуп штора. 220 сом. Бул деле тонировкага барабар болуп калды эмеспи? Эмеспи. Жок, мен ошого барабар болуп калды штора. Тонировка деген эми тонировка чапта. Как мы тестим, что? Как это? Не так пойми. Как мы тестим проект? Штора, эчтеке болбойт бул, эчтеке эмес. Мына штора эчтеке жок. Ушул эми процент болмок беле. Көрүнүп турбайбы? Эчтеке болбойт. Ушул шторага бир нерсе болсо Айдоочу бала кара пленка чаптабай, мынтип парда тагып жүрө берсе болот деп ойлогон экен. Тартип андай эмес экени ага түшүндүрүлүп, протокол толтуруп беришти. Ал эми унаасы камалбасын үчүн анысын ордунан чечтирип салуу керектиги айтылды. Үй жанса да бар. Күчүп алган өйдө эле тартып бар го, брат. Мындан чыгып эле инспекторлор Нарын шаарынын базарынын бир тараптуу көчөсүн карай кетишти. Көпкө күттүрбөй эле анан Audi үлгүсүндөгү унаа каршы жолго айдап чыгып, бараткан жеринен токтотулду. Нарын шаарынын Мартов аймагына Кымакаева көчөсүнөн Бир тараптуу жолго каршы чыгып айдап бараткандар тартип сакчылар экен. Айтымдарында жумушка шашып баратып, бул жолго кирип кетишкен. Кандай болбосун, тартип баарына бирдей болгондуктан булардын да документтерин алынып, протокол толтуруп беришти. Ал эми айдоочу кесиптешине баш ийип, протокол менен таанышкан соң колун коюп берди.
Көчөлө красителген экен, номерин берип кала. Мына ичинде турат. Что, аркамда такам эмессиз? Иә. Аркамда такам эмес. Артық тестан сукуу. Иә. Документ қайтем келеді. Өзүстө жок калган. Иә. Право эчкиде жок да. Жоқ, ошо правом көчөгүнө келди, оны красный көчөгүнө. Абзал Айдоочу жүк ташуучу унаасын сырдап чыгарып, бирок аркасындагы мамлекеттик номурун такпай койгон. Анан текшерүү учурунда унаага жана өзүнө тиешелүү документтер жок болуп чыгып, айыпыны токтотуучу жайына камалбай болду. Биринчи унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирип баратып, экинчисин токтотушту. Бул унаанын дагы мамлекеттик номуру жок болгондуктан текшерүүгө алынды. Инспектор Шолдан. Документтер дөрт бош. Жанында эмесми? Кечээ жолдош айдаган окуубуз бар. Станка барасың. Нары отсаңыз ачышты мага. Пиано отсаңыз. Жанында бул айдоочунун да документтери жок экен. Андыктан унаасы тез эле айыпына токтотуучу жайына жеткирилип, протокол толтурулду. Ал эми бул унаанын кагаздары толтурулгуча буга чейин кармалган жүк ташуучу унаа кирип келди. Буга дагы тийиштүү кагаздар толтурулуп, иштерин уланткан инспекторлор базардын көчөсүн дагы бир ирет текшеришти. Солнце. Билем, могу жерден эле берсин. Айдоочу тартип бузганын мойнуна алды. Байкатпай мынтип чыгып кетем деп алдынан келаткан тартип сакчыларга туш болгон. Андыктан тийиштүү протокол толтурулуп, ага кол коюлду. Номер сакта. Номер ии ошо буякта турат, алайын деп бараткам да. Бул дагы бир мамлекеттик номуру жогуна. Айдоочусу анысын жаңы алганбы, иши кылып так эле экен. Ал гана эмес, айдоочулук көлүгү дагы убактылуу экен. Экинчи ирет жол тартибин бузгандыгы үчүн унаа айыпына токтотуучу жайына камалды. Борбор калабыздагы акча алмаштыруу жайларынын биринде жасалма акча алмаштырып кетишкен. Бул окуянын катталганына ашып кетсе бир аптадан бир аз ашты. Ири суммадагы каражатка чыгым көрсөткөн шектүүлөр учурда издөөгө алынган. Бул окуя 17 октябрда Борбор калабыздын акча алмаштыруу жайларынын биринде болгон. Белгисиз адам ири суммадагы каражатын алмаштырып, болжол менен 9000 АКШ долларын капчыгына салып кеткен. Алгач билинбегени менен мындан көп өтпөй ошол эле түнү бул адам алмаштырып кеткен Орусия рубльдары жасалма экени аныкталган. Кечинде саат 6:58 чамасында болгон. Ошо кыргыз жаран эмес бир башка улуттун өкүлү 585 1000 доллар и рубль алмаштырган, фальшивый келген да ошо. Доллар менен айтканда 9000 доллар болуп калды. Ошондо сом алып кетип эле, сенде доллар алып кетип эле. Бизден доллар да алып кеткен, анан сом да алып кеткен. Өзү жалгыз болчу, анан видеодон карасак жанында бир подельниктер бар го, билбейсиз. Өзү келди, анан артынан бир 2-3 киши сразу келди да. Жаш балдар элечи. Жаш балдар келди, анан
өзү бир 20 мүнөттөй туруп биринчи теңге берген бизге, анан кийин үстүнөн рубль берди да, ошентип аны алмаштырып, өзү да капюшонка кийип алыптыр, очки кийип, кепка кийген киши экен. Ошо. Мындай акча ошо нак акча эмес экенин байкаган эмес белеңер ошондо? Нак акчаны биз байкаган эмеспиз бияктан. Ультрафиолеттен өткөрүлгөндө мындай оригинал сыяктуу болгондон. Анан кайдан кантип билдиңер аны? Аны биз Моссөткө барып өткөрөлү деп эметкенде, ошо сом жок болуп калып, ошол жака барып өткөрөлдү, ошол жактан билинди да, фальшивый экенин. Жасалма акчаларды алмаштырып кеткен шектүү коркпостон кирип, акчаны мынтип текшертип, ал гана эмес, акча алмаштыруу жайынын кызматкерлеринин буйруктарына баш ийип, камерасында карап берген. Эмнегедир шек жаратпай, шашпай, ишин кылып, ийизин суутуп кеткен. Албетте, орусия акчалары жасалма экени аныкталган соң, ошол эле замат жабыркагандар тартип сакчыларга кайрылышат. Арыз менен кайрылып, бардык видео тасмаларын берип, издөөгө алышат. Бул аракеттерин кылып жаткан учурда жабыркагандар бул алдамчылыкта жалгыз эмес экенинен да кабар алышат. Свердловский ровддагы милицияларга кайрылганбыз. Ошол эле күнү, ошол эле бир 2-3 саат өткөндөн кийин го дейм. Буюрса ошо иштеп атышат го дейм ошо. Ал акчалар азыр кайда? Ал акчалар берилген милицияларга. Берилген. Кандай дагы ушинтип алдап кеткен окуялар болуп туруп, буга чейин дагы билбейсиңби аны? Бизге чейин ушу Аламедин да болуптур, бизге чейин где-то ушу обедтерде болду дейт да, анан бизге ушу кечинде келди да. Кечинде 17 күнү кечинде келди. Башка жерлерде канча акча алмаштырып кеткенин билбейсиз? Канча экенин билбейм ошонысын. Бирок бизден көп болуптур да, бизден көбүрөөк алмаштырылыптыр. Башка жактардан азыраак экен да, бизге салыштырмалуу биздикине. Учурда бул шектүү ири суммадагы жасалма каражаттарды алмаштырып, 10 миңдеген АКШ долларларына ээлик кылып издөөдө жүрөт. Сиздер дагы бул тасмадагы адамды таанып билсеңер, анын жайгашкан жеринен кабар болсоңор, же колунан жабыркаган болсоңор, милиция менен байланышууну өтүнөбүз. Назарыңыздарда ыктыярчы кайгыл рубрикасы. Эгер сиздер кылмыш окуяларынын жана тартип бузуулардын күбөсү болсоңуздар, анда төмөндө көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу тасмаңарды жөнөтсөңүздөр болот. Эсиңиздерге сала кетсек, тасманы тартып, аны өзүңүздөр окуя туурасында айтып бериңиздерди өтүнөбүз. Военная Антоновка. Пруд. Тут машина стоит. Это в воде. Только что мы остановились, увидели. Не знаю, водитель там или нет. В машине или нет. Багажник открыт. Ай, блин. Блин, интересно, водитель вышел или нет? Да не видно там ничего, сиденье, там все заваливает багажник. Только что был, что ли? А? Только что это сделали, да? Ну, наверное. Жоқ, бізге азыр тоқтасақ ушундай экен да, машина сууда экен. Свет күйіп жатыр. Ошо күйгөнбөй жатырат. Ичинде белгиси эчтеке. Белгиси ошо водитель чыккан, чыкпаган белгиси болот да. Азыр мондай суукта да эч ким сууга кире албайбыз дагы даже. Кто-нибудь залезет в воду? Ну, вода ледяная, вот о том же я. Бияктан келатып кирди го дейм. Уктап кетсе керек походу. Чакырбадыңыз экен? Да, чакырды милиция. Военная Антоновка, пруд.
Вот в неположенном месте машина припарковалась на Московской, Турузбек, проспект Мира, Московская, на второй ряд, возле школы. Водительдери постоянно ушундай көрүнүп алышып алышты. Жибек жол Алматинка мына видеону караган көрсөтөйүн. Мына водители биякта сүйлөшүп атат. Пробка, чыдап албай турабыз бул жерде. Же пешеходдор өтпөйт, же водительдер өтпөйт. Мына экинчи 114 дагы турат, прям пешеход, прям на пересечении. Бул көрүнүштү азыркы келген жаңы мэр чече алабы же сом берип котулушабы? Мына азыр туруп эми айдап кетет. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim. Mına Айдеркен Адамбай биралында жол. Азыр жамгыр жаап аткан убагы. Мына карагыла жолду иштегендер жол жамап жатышат. Мына жамгырда, о, секиндедиң. О, мына жол жамап жатышат. Жамгыр жаап жатат. Көрдүңүздөр? Bunda asfalt karmayı. Ушундай да асфальт болчу. Erte geçip gidin. Kırgız elim. Bunu көрүп жөнөтүп барат. Асфальт жолдо жүргөн паровоз ушундай болот. Урматтуу достор, эгерде машинаңар ушундай болсо, сораныч. Кыргызстан биздин мекен. Оңдотуп алгыла. Мына за машина өлтү да. Саламатсыздарбы? Биз автовокзалда. Ал жерде остановка запрещенный знак бар. Биздикилер коюп коет. Жалалабад автовокзал. Күнүгө ушундай кыйынчылык. Сотрудниктер карабайт. Көрөсүздөр жол беришпейт. Бул жакта двойной полоса бар, андан өтүп кетесиң аркы бетке. Майка монтип коюп коет. Кааласа ортого токтотуп коюшат.
кадимкидей эле Лахумбаев көчөсү кичи жалыдан кетип бартам. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.